Банктардан берсеңиздер, Джеймс Браундардан, ошолордон бийлейм. Ау деп. Сапарда кийим алдым балам үчүн, байлыкты үйүп салдым өзүм үчүн. Туп-туура. Браво! Жөгүм жакшы эле согуп атат азыр күлгөндө эле. Эмнеге сиз келгенден бери меники да башкача согуп атат. Кесибиңиз боюнча электрик экенсиз. Assalamu alaikum сүйүктүү телегөрүүчүлөр, New TV шоу программасы старт алды. Мен Арсен Султанов, бардыгыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде негизи бүгүнкү New TV шоу программасына келген өзгөчө мейманыбыз бар. Бир гана Орто Азияда эмес, Россияны дагы багындырган, Дима Биландын мактоосуна татыган ырчы, Голос проектисинин финалисти Кайрат Примбердиев бүгүн бизде конокто түз эфирде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиз. Бүгүн кайсы жактан келип атабыз азыр? Бүгүн азыр бир жерде ошо жакшылыкта кызмат кылып, жакшы бир байкелердин юбилейинде кызмат кылып, ыр аткарып, анан кийин келаткан кербезим. Мыкты. Анда эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер дагы азыр WhatsApp номерине башпаңыздар жана түз байланышка чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын коду 0312. Кайрат мырза, негизи ырчыларды эле көрүп жүрөбүз. Ошо Instagramдан же интернеттен көрүп калсак эле ар дайым костюм менен, пиджак, туфли изде чыгып жүрөт. Дайыма эле ушундайбы же мындай жөнөкөй деле кийим кийип турасыздарбы? Мен негизи ошо кийинки учурда эле ушундай классикалык образга көбүрөөк жакындап баштадым. Негизи өзүм мындай жашоодо жүргөн турганда мындай көбүнчөсү спортивный же болбосо азыркы учурда casual деп коюшат. Спорт менен мындай джинсынын аралашканы, ушундай стилдерди жакшы көрөм да. Классика деген бул биз баягы чоң тойлорго барып калгандан кийин, жакшылыктарга барып калгандан кийин, ырырдап аткандан кийин баягы жакшы көрүнсүн дегенби, ушундай тартипте, ошондой мааниде анан классика кийинебиз да. Мыкты. Негизи мен жүргөн турган мындай жеңил, эркин, басканга, жүргөнгө эркин кийингенди жакшы көрөм. Сонун. Анда эмесе, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, негизи бардык кызык калса керек эме. Кайрат Примбердиевдин пиджагы канча турат? Негизи жашоосуна канча акча табат? Бул суроого биз бир музыкалык чыгармадан кийин жооп беребиз. Эч кайда алыспай туруңуздар. New TV шоу программасы түз эфирде, буюрса келген мейманыбызды көптөгөн оюндар күтүп жатат. Ага, сиз дагы буюрса күбө болосуздар. Кеттик. Мыкты музыкалык чыгарма. Бир гана сиздер үчүн жаңырды. Биз New TV шоу программасын улантабыз. Бардыгыңыздарды азыр учурда сынага жакыныраак чакырабыз. Себептен келген бизде учурда мейманыбыз баарыбызга белгилүү, мыкты үндүн ээси Кайрат Примбердиев. Анда эмесе, Кайрат мырза, менде суроо пайда болду дароо эле. Сизге байланышка чыкканда, ошол менеджериңизге чыкканда айтып калды, азыркы учурда конокко чакырайын десек, чет мамлекетте, анан кийин балким азыр чет мамлекеттин дагы бир конкурстарды багындар деп жүрөсүзбү? Өткөндө чалдыңыздар беле? Өткөндө чалдыңыз. Биз Россияда концертке барып келдик. Ал эми болсо конкурстар боюнча айта кетсем, жакын арада азырынча сюрприз болуп турсун, бирок ушул жылдын ичинде дагы бир жакшы буюрса иш-чаралар болоюн деп турат. Конкурс жагынан. Эми чыгармачылык жагынан жаңылыктар көп. Аны дагы сүйлөшөбүз, Балким ушул биздин эле өлкөнүн ичинен ушундай бир конкурска даярдаган бир балдарды даярдап жатасызбы? Ырчыларды. Эми мындай мен барып алып туруп жеке бирөөнү мындай даярдап аткан деле жерим жок. Бирок мисал үчүн баягы Айжан Газиеванын караоке со звездой деген проекти болгон эле былтыр. Жаш кичинекей балдардын арасындагы. Ошол конкурста, ошол караокеде менин командамда катышкан кыз Вероника Инкико деген кичинекей кыз бүгүнкү күндө мына Голостун биринчи туруна өттү, буюрса Пелагеян командасына өттү. 3 жюри тең, үчөө тең кайрылыптыр, бурулуптур дароо эле. Андыктан бул дагы мен үчүн бир жакшы, кубанычтуу кабар болуп атат. Себептен мындай кандай болсо дагы мен кошо ырдап, мындай бир мен дагы өзүмдүн кандайдыр бир ойлорумду айтып, агачы мындай кыл, тигиндей кыл, кээ бир жерлерден үйрөткөн элем. Мына Кудай буйрса, мына быйылкы жылда Голос менимче финалга жетет го дейм. Голос Детиден
финалга жетип мүмкүн жеңип алышы да мүмкүн. О, балким биз да ийгиликтер кылабыз анда. Андан кийин эле биз негизи сизди ушул концерттерден, тойлордон көп көрөбүз. Азыр эми эмнегедир жош болуп калган, жоштойсуз да эфирденчи. Бирок концертке чыкканда сизден кандайдыр бир энергетика урат да, дароо эле. Бийиңиз да өзгөчө. Балким азыр ушул бийни турап бере аласызбы? Образга кирип. Анда музыка керек го? Музыканы бизге азыр кесиптешибиз жаңыртып берсе, каалаган бир музыка эле. Каалаган любой музыка. Каалаган. Билебиз. Ооба. Анда эмесе бизге музыканы жаңыртып берсе, келиңиз Кайрат мырза. Кайсы музыка бар? Биздин кесиптештер. Кайсы музыка бар экен? Негизи бийни кантип баштайсыз көбүнчө? Фанктардан берсеңиздер, Джеймс Браундардан. Ошолордон бийлейм. Ау деп. Ондай. Негизи тойлордо деле ушундай. Опа! Ой. Бул мындай эме турбайбы? Жана еврейский сыяктуу музыкалар болот го. Ошондой музыка экен. Тойлордо негизи. Ошо тойлордо. Турецкий сыяктуу. Балким башка чыгарма бар болсо, башка чыгарма деле коюп берсек, мындай бир мындай кандай десем, фанк, поп, R&B ошондой сыяктуулар болсо анан кийин. Балким азыр музыка жок деле бир эки биздин көрсөтүп бересиз, движенияларын. Мындай бутум көрүнбөйт атат. Мындай көрүндү. Мындай сыяктууларды кылса болот. Мындай. Сиз мунун баарын Москвадан үйрөнүп келдиңиз. Биякта жүрүп эле үйрөнгөм. Мындай сыяктууларды кылып эле ушундай. Негизи биздики окшошпойт экен. Негизи бул жака денем баарын иштетиш керек экен. Мыкты. Анда эмесе биз азыр бир аз биге да жылынып алдык. Бизде келген меймандарыбызга бардыгы билет. Караоке рубрикасы бар. Сиз буга чейин келгенде смайликте кайталагансыз. Көптөгөн оюндарыбызга катышкансыз, бирок караокеге катыша эле экенсиз. Караоке рубрикасынан жалпы биздин телегөрүүчүлөр да кошулуп биз менен ырдаса болот. Бул чыгарма сиздин аткарууңуздагы чыгарма. Бул учурда хит чыгармалардын бири болгон. Сизге да бир атактуулукту алып келген чыгарманы берейин. Жалпы биздин апаларыбызга арналган чыгарма. Мына жакында эле 8-март жакшынакай сонун майрам өтүп кетти, бирок менимче жаз мезгили өзү негизи эле жалпысынан эле айымдардын майрамы күн сайын эле, андыктан ушу жалпы энелерге, жалпы апаларга арнап ошол чыгарманы аткарып берейин. Ооба, анда эмесе артыңызда микрофонубуз бар. Бул микрофонду сиз үчүн даярдаганбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сынага жакынак келиңиздер. Азыр биргеликте чогуу ырдайбыз. Баарыңыздарга керемет кеч жана позитивдүү музыкалык кеч болот. Даярбызбы караокеге? Даярбыз. Бир. Кесиптештер, бизге караокени жаңыртып берсе, түз эфирде New TV шоу программасы, караоке рубрикасы. Кайрат Примбердиев. Кеттик. Эмгек кылдың балам үчүн, таш жарып кетүүгө да даяр күчүм. Алтынды ак бешикке бөпөлөгөн, апамдан аядымбы жүрөгүмдү. Сапарда кийим алдым балам үчүн, байлыкты үйүп салдым өзүм үчүн. Элимсиз ушунчалык таш борнумду, онустор эмне кылдым апам үчүн. Эненин жүрөгүндө мерим көлү, эненин таманында дейиш көрүү. Беш колум тең жумшадым дүнүйөгө, кызыгып кайдагы бир көз көргөнгө. Колумда бары түгөл турса дагы, апаке ыра көрбөй бир өзүңө. Сапарда кийим алдым балам үчүн, байлыкты үйүп салдым өзүм үчүн. Эримсиз ушунчалык таш борнумду, одостор эмне кылдым апам үчүн. Эненин жүрөгүндө мерим көлү, эненин таманында бейиш көрүү. Ностальгия болот.
эфирде эстеп атам да. Дароо эле эсиңизге келди. Ушуларды жаздырып аткан кезим, студиядагы кездер, ушуларды өзүм ойлонуп жазып аткан кез. Анда эмесе азыр кийинки куплет бар. Дайыр болсо. Esine geldi mına bugün oğlum Eneke özünüzgö men kayrıldım Enege jetpey жүргөн kança canlar Enesi bar adamdın baktысы бар Enenin жүрөгүндө merim kölü Enenin tamanında Браво! Браво! Мыкты рахмат. чыгарма. Анда эмесе кол берип коюңуз, келиңиз. Рахмат. Микрофонду орнугуп колуп. Анда эмесе Кайрат мырза, бул чыгарманы сизге ушул жаратууга эмне түрткү болду? Биз клибинде көргөнбүз. Ооба. Бул менин билишим боюнча 2008-2009 жылдар чыккан чыгарма болгон. Бул чыгарманын жазууга эмне себепкер болот? Негизи мындай бир ата энесин таштап кеткен ушундай учурлар деле мисалы үчүн көп болуп калды окшойт да. Ошол учурларда эмнегедир же болбосо мен ошондой окуяларды көп уктумбу, ошондон таасирленип анан кийин эми ата энесин таштап кетүү бул эң эле менимче анын үстүнө биздин кыргыз үчүн эң жаман көрүнүштөрдүн бири, жат көрүнүш. Ошондуктан ошого бир кандайдыр бир тоскоолдук көрсөтүү, ошого бир кандайдыр бир чакырык, мындай андан алыс болойлу деген бир чакырык катарында жазылган чыгарма болчу да. Анда эмесе, менин оюмча жалпы биздин алтындай болгон апаларыбызга арналса керек. Эми сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз Кайрат мырза боюнча интернеттен кызыктуу маалыматтарды издегенде эмнени таптык дейсизби? Сиз кесибиңиз боюнча электрик экенсиз. Ооба. Бирок токтон коркот экенсиз. Ооба. Кандай байланышы бар? Эми мындай кандай десем, бир ошол учурларда бир тапшырыш керек болуп эле тапшырып калгам десем болот да. Чынында теориясын жакшы өздөштүргөм, бирок мындай практикага келгенде эле эмнегедир мындай чынында эле токтон коркот экенмин. Электр тогу бул мен үчүн эмес экен. Дароо эле алыстадым. Анан кийин баары деле ушул ырчылыкка бир кадам жасайм го, ырчылыкка кетем го деген ой менен анан кийин Борбор шаарга келгем. Ал эми биринчи мен тапшырган окуу жай бул Талас айыл чарба техникуму болчу да. Ошол жакта айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу деген факультетте окучумун. Эгерде азыр ырчы болбосоңуз, кайсыл кесипти эсе болот элеңиз? Шофер болмоктун болуш керек. Ооба, себеп дегенде машина айдаганды жакшы көрөм негизи. Машина менен алыскы жолдорго барганды жакшы көрөм. Отуруп алып, бир ушундай бир өзүм кыялданып бир кандайдыр бир ушуга рулде отурганды жакшы көрөм. Кайрат мырза, сиз рулде отурганды жакшы көрсөңүз, бизге түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Азыр кабыл алсак. Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз. Мен Кайрат мырзага тилегим бар эле. Саламатсызбы? Кече жакында эле акемдин тууган күнү болуп өткөнчү Марат деген ошого бир чыгарма Кайрат акемдин ордунан берип коесуздарбы? Ооба, албетте сиздин клибиңизден суранган экен. Алдыңкы мүнөттөрдө жаңырат, андыктан менин оюмча жалпы туулган күн элерине арнатылган чыгарма болот. Байкебизди дагы куттуктайбыз, өткөн туулган күнү менен. Туулган күнү кут болсун. Кайрат мырза мынакей түз эфирде отуруп өзү куттуктап жатат. Менин оюмча бул өзүнчө бир бакыт болсо керек. Балким азыр кичине кыскача бир акапелла аткарып берип коесуз. Туулган күнгө байланыштуу чыгарма. Байкебизди анда өткөн туулган күнү менен куттуктайбыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз дагы. Анан кийин кандай эле? Туулган күнүң менен куттуктаймын сени мен. Туулган күнүң менен куттуктаймын ыр менен. Меличи өтө берсин өмүрлөр. Бирок достор калбасын
көңүлдөр дейт. Браво, мыкты. Мен ойымча азыр ушул эле чалган байкебиз эле түнүн уктабайт болуш керек. Мени Кайрат Прембердиев куттуктады, ырдап да берди депчи. Кайрат мырза, бул эми башталышы. Караоке деген бул эми жөнөкөй эле оюндар, ырчылар үчүн. Бизде детектор лжи деген оюнубуз бар. Биз буга чейин сизге датчик дейилгенбиз. Ал азыр жүрөгүңүздүн согушун текшерип жатат. Сиздин максатыңыз суроо беребиз. Ошого так жана жооп беришиңиз керек. Чындыкты айтыш керек деп. Мен оюмча телегөрүүчүлөрдүн баардыгы ушул чындыкты сагынып калса керек. Сиз боюнча маалыматтарды даярбыз. Даярбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, детектор лжи оюну баардыгыңыздардын добушун көтөрүңүздөр. Азыр суроолор жаңырат. Кайрат мырза туура жооп береби? Баардыгыбыз текшеребиз. Биринчи суроо. Даярбыз. Даярбыз. Эмнегедир катып калдыңыз? Биринчи суроо. Голос проектинде финалга өтүп, бирок жеңишке жетпей калганда эч ким жок жерге барып, көз жаш чыккан беле? Жок. 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 Кайрат мырза алдабаңыз. Чынында эле мындай андай деле болгон эмес, себеп дегенде мен жеңишти деле көздөгөн эмесмин. Эң башкысы ушул жакшы алдыңкы орундардын бирине эле илинсем деген ушундай ой менен барган болчумун. Ал сиздин оюңуз. Биз азыр детектордон сурап көрөлү. Урматтуу детектор байкебиз бизге туура жообун айтып берип койсо. Бул Бул туура эмес. мына мен негизи ырчага ишенбей калдым. Канча ушул оюнду өткөрөбүз, көпчүлүктөр алдап коет экен. Кийинки суроо бар. Кийинки суроо. Элдерге характер көрсөткөн учурларыңыз көп болобу? Элдерге болгондо жалпы көпчүлүккөбү? Ким билет? Ким көпчүлүккө? Көпчүлүктө мындай антип мындай өзүмдүн мен өзүм көрсөтүп, характер көрсөтүү деген эми эркелеген деген сыяктуу мааниде. Антип деле эркелегим келбейт, эркелебейм деле. Мүмкүн үйдөн келинчегим экөөбүз бири-бирибизге характерибизди көрсөтүп коебуз. Мыкты. Анда эмесе азыр Мен ошондо менин жообум жок да. Жок. Ооба. Биз азыр детектордон сурап көрөлү. Урматтуу детектор бизге туура жообун айтып берип койсо, характерин көрсөтөбү? Урматтуу детектор. Бул туура эмес. Мына Кайрат мырза. Бул детекторуңар мени жакшы билбейт экен бул детекторуңар. Балким сиз аны жакшы билбей жатасыз. Бул жакта негизи толкунданбаш керек. Канчалык толкунансаңыз, ошончолук жүрөк бат-баттан иштеп, анан детектор туура эмес чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок мен жүрөгүм жакшы эле согуп атат азыр, күлгөндө эле. Эмнеге сиз келгенден бери меники да башкача согуп атат. Кийинки суроо бар. Дагы деле эл билбеген сырларыңыз барбы? Бар. Бар. Кайсыл жаатта? Жеке жашоо же чыгармачылыкта? Эми андай сырлар ар бир адамда эле болсо керек. Чыгармачылыкта албетте сырым жок. Себеп дегенде чыгармачылык тескерисинче баарын айтып берип, баарын көрсөткүм келет го чыгармачылыкта. Ал эми жашоодо анча-мынча өзүмдүн бир жеке ойлорумдабы же ушундай сырлар албетте бар. Биз азыр детектор байкебизден сурайбыз. Урматтуу детектор, Кайрат мырза туура айтты, бизге текшерип берип койсо. Бул Кайрат мырза толкунбаңыз. туп-туура. Туп-туура. Браво! Мына. Эми туура келди. О, бир упай болду мына. Мына жакшы. Кийинки сурообуз бар бирок. Эч сүйүнбөй туруш керек бул жерден. Хорошо. Фонограмма менен көп ырдайсызбы? Көп эмес, аз ырдайм. Аз ырдайсыз. Эми элдин астына чыкканда кээ бир ушундай бир мындай учурларда эле болбосо, көбүнчөсү фонограмма ушундай телевиденияда, съемкаларда, жаңы жылдык съемкалар, майрамга карата съемкалар, клип ошол эле колдонбосом, көбүнчө жандуу үн менен ырдайм. Биз азыр компьютерден сурайбыз. Бизге урматтуу детектор байкебиз туура жообун айтып берип койсо. Бул туп-туура. Туп-туура. Браво, браво. 2 упай болду сизде. Анда эмесе, кийинки акыркы сурообуз калды. Жаштап тыңдап көрүңүз. Өзүңүздү 5 жылдан соң мыкты 3 ырчынын бири катары көрө аласызбы? Кыргызстанда же балким Орто Азияда? 5 жылдан кийинби? 5 жылдан кийин. Мен билбейм, ошондой болсо керек. Ошондой болсо керек. Азыр көрөсүзбү өзүңүздү? Эми мыкты деп ар бир көрүүчүнүн, ар бир угармандын өзүнүн табити бар, өзүнүн бир музыкада болгон каалоосу бар. Анан кийин кээ бир угарманга менин музыкам, менин үнүм жакпай калышы мүмкүн.
кээ бир угарманга жагышы мүмкүн деп ошондуктан бул нерсени таразалап болбойт деп ойлойм да. Анан кийин баары өзүнчө мындай мыкты, баары өзүнчө крутой да, чынын айткандачы. Менимче мындай эң башкысы элге жаккан, элдин табитиндеги ырчылардын бири болсом, ошол мага жетиштүү. Ооба, ооба. Азыр биз эми компьютерден сурайбыз. Азыр бизге компьютер туура жооп айтып берип койсо. Туп-туура. Туп-туура. Туп-туура Кайрат мырза, эмнегедир биздин компьютер сизге ишенип калды. Ишенип баштады. Ишенип баштады. Ооба. Бирок биз буга туура жооп бергенден кийин бизде кийинки сурообуз бар. Бул эми акыркысы. Буга чейин акыркы эмес болчу. Мен бүт болуш керек деп Бүтпөйт. сүйүнүп аткам. Сахнага чыгарда алкоголь ичип көргөнсүзбү? Чынын айтканда мүмкүн бир жолу, эки жолу болгон. Жаңы жыл күндөрү шампан ичип алып анан кийин ырдаган үчүн эми ал шампанды ичип алганда эми баягы таза делтейип мас болуп калган эмес. Мен болгон баягы маанай кунак болуп кичине маанай көтөрүп. Эмнеде сизде ошол сахнадан энергетикаңыз күчтүү десе ошодон турбайбы? Жок, андай эмес. Мен негизи 99% андай эмес. Мен кичине жашоодо деле мен ал көп андай ичкиликтен алысмын. Эми баягы жаңы жыл күнү кичине шампанский ичип алып, ушундай болгон да, 1-2 жолу. Биз азыр аны компьютерден сурап көрөлү. Канча жолу ичкениңизди бизге компьютер айтып берип койсо. Туп-туура. Туп-туура. Браво. Бүгүнкү эфирге деле азыр шампан алып келгенбиз. Гана издеп калганда. Андай эмесе, биз эми ушул программабызды негизи музыкалык кылайын дегенбиз. Сизден азыр кыскача да бир акапелла суранабыз. Анткени сиздин коңур үнүңүз көп элдерге жагат. Ушул Азияда деле сизде үн жок болсо керек. Бардыгы менин оюмча башка бардыгы окшош болсо сиздики эмнеге айырмаланып турат да. Эмнегедир? Балким ушуга байланыштуу мактагандан кийин жакшы ырдап бересиз. Ооба, аябай канааттандырып салдыңыз, анда эмесе. Ырдайлы деп эле. Келиңиз. Кайсыны ырдасак болот? Кайсы чарма өзүңүзгө көрүп чыгат? WhatsApp'тан көрөрмандар жазбайт экен бул ырды да. Анда бирок көп болуп кетет, Анда программабыз эмес, бир жыл бою ырдай беребиз. Так, мен өзүмө мындай бир жүрөгүмө жакын ырдан ырдайын анда. Жайдын бир гана толугай кезинде адырлуу гана тонун бетинде сан гүлдөн тандап бир дүзгөн ай жайдары гана селки эсимде ай ой эсинде. Браво! Браво! Үнүңүзгө береке. Ооба, азыр кичине чын айтканда тамагым ооруп калган. Себеп дегенде кечен ошо балдар менен кичине күрөшүп ойноп кетип, анан кийин кыкынып калгам да. Ошондон ооруп калгам, ошон үчүн. Ким менен? Мына өзүбүздүн дос балдар менен күрөштөн. Эми ал атайын мени кыкынткан жок, эми случайно баягы тиип кетти да колчу. Тиип кысылып кеттим да, ошондо ооруп, ошон үчүн азыр үнүм кырылдап чыгып атат да. Ошон үчүн мындай. Мен стили ошондой экен дегем да негизи. Ошо. Анда эмесе, негизи эле ушу билебиз, Эля жеңебиз негизи үнүнө сөз жок, жакшы ырдайт. Эмнегедир ушул сахнага көп чыкпай калды да. Балким сиз деле ушул дуэт катары, Урмат Неляга окшоп же Кеңеш тобу сыяктуу бир дуэт кылып чыксаңыздар, Эля жебиз менен. Биз бир дуэттер жаздырганбыз. Жашоо керемет деген аябай шаңдуу ушундай. Анан ага клип тартпай калдык, болгону ошон үчүн эле мындай жакшы чыкпай калды окшойт. Бирок алдыда дагы пландар бар, Кудайым буйрса дагы жакшы бир шаңдуу чыгармалардан ушундай бир жазабыз дагы.
клип сөзсүз түрдө тартабыз. Анда эмесе, биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келипиңизге чоң рахмат, Кайрат мырза. Сиздерге рахмат. Буюрса, жакшы чыгармаларды күтөбүз. Менин оюмча, дүйнө жүзүнө эми багындырат болушуңуз керек. Россияны багындыргандан кийин башка мамлекеттер оңойлуу болуп калат. Ийгиликтер болсун, ден соолугуңуз эң башкысы. Калып айтсаңыз, телекөрүүчүлөр назарыңызда. Бардыгыңыздарды урматтуу айымдар, биринчиден өтүп кеткен сон 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун, дайым күлүп жайнап жүрүңүздөр. Сиздер жашоонун, айымдар жашоонун көркү. Айымдар бар болгон үчүн мырзалар ушундай бир жакшы бир кандай мындай орусча айтканда поступоктарды жасайт. Жакшы иштерге барат, гүл табып келет дегендей. Негизи жалпысынан айымдар майрамыңыздар менен жана жалпы кыргыз эли, урматтуу кыргыз эли келаткан орус майрамыңыздар менен. Бул дагы сонун майрам, жаз майрамы, жашоонун башталышы, жаңыдан чөп өсүп, жаңы күн ачылып дегендей баягы сонун кез го жаз өзү. Мына ошол сыңарындай ар бир кыргыз жаранына жүрөгүнө ушундай тынччылык каалайм, жүзүнө кубаныч каалайм, үй бүлөсүнө тынччылык каалайм, иштерине ийгилик жана ден соолук каалайм. Ооба, эң соңку калып тилектер. Эң башкысы жаз келгенден барды гамаштарын чечти. Ооба. Барды сүйүм калса керек. Анда эмесе, чоң рахмат. Ийгиликтер болсун. Сиздерге рахмат. Ал эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү айымдар жана мырзалар, биз New TV шоу программасын улантабыз. Түз эфирде эч кайда алыспай туруңуздар. Азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо, 3 мүнөт рубрикасы бар. Биз кесиптешибизге сөз беребиз.